Сиздерге суроом бар эле. Элдик медицинада аялдын толгоосун тездетип, жеңил төрөө үчүн жыланын кабыгын, терисин, тонун демдеп ичсе жакшы жардам берет дейт. Ушуга ишенип ичип көрсөм динден чыгып калмаймынбы? Ширк болуп калбайбы? Көрдүңөр? Дагы. Бүт нерсени адамдарга айта берип, ширк дей берип, адамдарга ушундай. Эми элдик медицина дегенде эми эмнени максат кылып атат билбейм. Өзү медицина бир эле медицина. Болгону мурдагы медицина, анан өнүккөн медицина. Илгери медицина эмне болгон? Тамырды кармап, анан чөп чарлар менен дарылап, ушундай кылып илгери ошондой себеби аппарат жок болгон. Анализ тапшырган жери жок. Тамырды кармап билген. Анан медицина өнүккөн сайын тамыры кармабай, анан аппаратка салып калды. Андан кийин диагноз койгондо илгеркилер тамырына кармап диагноз койсо, азыркылар чоң аппараттар менен диагнозун чыгарып атат. Мурдагылар чөптөн, тоодон терип келип кылып атса, азыр ошо чөптү да кошуп, анан химикат да кошуп дары жасап атышат. Бул медициналык нерсе, болгон медицина мындай өнүгүп атат деген нерсе. Анан бизде мүмкүн ошондой азыркы бул медицина башка, анан элдик медицина деп эски медицинаны колдонуп калышат. Бирок мен айтып атам, ушу элдик медицина дегенде коркунуч бар. Биринчи аларда илим болушу керек. Анан мен атаман ушундай көрүп калдым эле, анан ушундай болуп калдым эле деп, же болбосо атайын бир тажрыйбадан өткөн адам болуп, ошонун илимине ишеним боло турган болсо, анан өзүңүз тапшырсаңыз болот. Жөн эле бирөө кылып атат экен деп барып өзүңүздү неме кылып албаңыз да, мындай бир коркунучка алып барбаңыз. Же болбосо бир тажрыйбадан өткөн, бир табып бар, тажрыйбадан өткөн, иш кылып жүрүп, адамдарды айыктырган, тажрыйбадан өттү, демек билет экен, чөптөрдүн сырларын билет экен. Макул, барсаңыз болот. Бирок жыландын эти дагы, териси дагы биз шариятыбызда дурус эмес. Эгерде ушундай абал болуп калса, ушундан башка дары калбады, өлөт деген диагноз коюлса, андан терисин ичип, ошо толгоону жеңилдетсе мүмкүн эми. Бирок ага жеткизбей эле медицина өзүнүн жолдору бар. Бар жеңил кыла турганы бар. Такыр болбосо кесарево кылат. Анан бизде бир аят бар. Ошол аятты окуп туруп, сууга ичип, төрөткөн жакын кылса, төрөтү жеңил болот деген тажрыйбадан өткөн дуа бар. Муну устаздарыбыздан ижаза менен алганбыз. Мүмкүн иншалла ошондо жарыялап коебуз. Анан буга ишенсе ширк болбойт, бул арам болушу мүмкүн. Жанагы жыландын териси, тону таза эмес. Бирок ширк болбойт. Ширк качан болушу мүмкүн? Жыландын териси мага пайда берет, Аллах таала пайда бербей десе мүмкүн ширк болушу мүмкүн.